Курман айттын эрежеси өлгөн жакындарды эстеп кайгы менен өткөрүү күн эмес, мусулмандар чогулуп майрамдачу күн. Курманчылык кылуучу адамдар мусулман акыл ордунда, сапарда болбогон, балагатка жеткен, колунда бар. Ушул 5 шарты туура келген адамга милдет. Айт намазга чейин курмандык чалса болбойт. Курмандык кылуунун малы кой эчкинин жашы 1 жашар болуу керек, бирок позу 1 жашардай көрүнсө. Уй бука 2 жашар, төө 5 жашта болуу керек. Ал эми мүйүзү түбүнөн сынып, 2 көзү же 1 көзү көрбөгөн же чолок мал. Кулагы же куйругунун 3төн 1 бөлүгү кесилген, тиши жок же кулагы тубаса жок болсо курмандык кылууга болбойт. Малды союунун тартиби: бычак курч болуусу, 4 бутун байлап кыблага каратып коюу, башка малдын көз алдында сойбош керек. Бисмиллах Аллаху акбар деп тамагынан мууздоо. Мууздалган малды тезинен жүлүндөбөй туруу керек. Курмандык кылуунун адеби: курмандыкка арналган малдын сүтүн саат же жүнүн кыркып алууга болбойт. Эгер ошондой кылынса, наркын садака кылуу милдет. Ичинен бала чыкса, аны дагы союш керек. Курмандык кылган малдын эти уй же төөнө 7 адам кошулуп курмандык кылса, анын этин тараза менен так бөлүш керек. Союлган малдын этин 3кө бөлүп, өзүнүн үй бүлөсүнө, туугандарына, дос кошуна, тааныштарына, 1 бөлүгүн кедей кембагалдарга берген абзел. Союлган малдын этин сатууга болбойт. Бирөөгө сойдурса, анын акысына союлган малдын этинен же терисин берүүгө болбойт. Акысын өзүнчө берүү керек. Этин же терисин мусулман эмес кедей кембагалдарга дагы берсе болот. Чет жерден туугандарына акчасын жөнөтүп, менин атымдан курманчылык кылып койгула десе дагы жарайт.